Посвяти себя служению другим. Өзүңдү башкаларга кызмат кылганга арна. Айылдагы бир калыптагы кабатырланбаган жашоо Мехронго жакшы таасирин берди. Ал дээрлик көптөн бери коштоп жүргөн шаардагы шашылган, дайыма кабатырланып жүргөн жашоону унутуп калды. Күндөн күнгө бул жердеги жашоо жигитке ого бетер жагып баратты. Бакта иштеген дагы жигитке ырахат тартуулап жатты. Мурдагы көнүп калган кечиндеги чарчоонун ордуна ал кечкисин сергектикти жана дагы бирдемкени жасагысы келген каалоону сезчү болду. Устат менен болгон кечки сабактар мени иштеткенге түрткү берип, ойлонууну талап кылчу. Ошону менен Мехрон ички тең салмактуулукту сезчү. Эртең мененки тамак ичүү учурунда Мехрон ойлонуп калды. Наставнигинде жашап жатканда ал бияктан тамактын менюсуна көңүл бурбаптыр. Ага бул жердеги эртең мененки түшкү, кечки тамактын баары жакты. Өзү дагы тамак жасаганга жардам берип турду. Бирок ал азыр гана ойлонуп көрүп жыйынтык чыгарды. Эртең мененки тамакка дайыма таттуулар, мөмө жемиштер, варенье, джем жана кондитердик тамактар берилчү. Түшкү тамакка сөзсүз ысык тамак, ачуу приправалар менен бирге. Кечки тамакка сүт кошулган тамактар берилчү. Бакта иштеп аткан учурда жигит өзүнүн бул жыйынтыктаган ою жөнүндө наставникке айтып берди. Жана наставник эрежени өзүнүн наставнигинен үйрөнгөнүн айтты. Завтракка таттуулар, обедке ысык тамак жана острый приправа, ужинге сүт азыктары. Жана ал ошол эрежени дайыма сактайт экен. Бүгүн бакта жумуш аз болду күндөгүдөн. Ошондуктан сабак демейдегиден эрте күн бата электе эле башталды. Бактардын көлөкөсүндө жайгашкан скамейкага отурушуп, наставник өзүнүн жайбаракат, акырын үнү менен өзүнүн аңгемесин баштады. Служение жөнүндө сүйлөшөбүз. Ар бир күндө бирөөгө бирдемке менен жардам берүүнү планда. Сенде сөзсүз күндөлүк болуш керек. Бул дневникке бардык суроолорду, тапшырманы жана келечекке пландарды жазып тур. Андан сырткары биринчи бетинде финансылык отчет болуш керек. Өткөн айдын доходу, расходу, активи, пассиви. Кийинки беттерине эң маанилүү формулаларды жаз. Билимге, ата-энеге, келечекке канча бөлөсүң, цифра менен жазып тур. Журнал ач, кимге эмне кылып жардам кыласың жаз. Өзүңдү элге кызмат кылганга арна. Айылыңа жардам берүү дагы кызмат. Оорулууларга жардам берүү дагы кызмат. Ошондуктан эмне кылсаң дагы дайыма башкаларга жардам бер. Билесиңби эмне үчүн ошондой кылыш керек? Мехрон бир нече секундка ойлонуп, бирок эчтеке жооп бере албай, ийинин кушурду. Жашоонун мааниси бул кызмат. Биз экиге чыкканда эле ата-энебизге кызмат кылууну ойлонобуз. Көңүлүңдү бур, биз экиге чыкканда эле. Биз жетиге чыкканда ата-энебизден башка дагы адамдар бар экенин биз ойлонуп баштайбыз. Жана аларга жагыш үчүн баарын жасап баштайбыз. Өзүбүздү жакшы алып жүргөнгө аракет кылабыз. Тартипти бузбай улууларды угабыз. Мугалимдер биз жөнүндө жакшы сөздөрдү айтсын деп аракет кылабыз. Туугандар бизди мактаса экен дейбиз. Башкаларга жагыш үчүн баарын жасайбыз. Биздин камкордугубузду башкалар кабыл алса экен дейбиз. Биз 14-кө чыкканда жакшылык кылуу бул бирөөлөргө жардам берүү гана эмес, ал андан дагы чоң экенин түшүнүп баштайбыз. 20-га чыкканда биз өз алдынча жашап баштайбыз. Буга чейин көз каранды болчубуз. Бул биздин жашообуздун биринчи этабы. А 20 жаштан кийин кээ бирлери эртерээк биз өз алдынча болуп баштайбыз. Жана өзүбүздүн жашообуз үчүн жоопкерчиликти өзүбүзгө алып баштайбыз. Акырындык менен Кудай бизге өзүбүздүн үй бүлөбүздү курганга жардам берет. Жана ата-энелерибизге эле кызмат кылбастан өзүбүздүн үй бүлөбүз үчүн дагы кызмат кылып баштайбыз. Аялыңа, балдарыңа, ата-энеңе, жакын туугандарыңа кызмат кылуу сенин милдетиң болуп калат. Биз аны каалайбызбы, каалабайбызбы, бул факт. Биз кызмат кылабыз. Биздин кызматыбыздын мааниси эмнеде? Мехрондун үнү бул суроого маани берип караарын айтып турду. Наставник аны түшүндү. Бул ыраазычылык күтпөгөн, өз каалооң менен жасаган камкордугуң. Мен сен үчүн ушуну жасадым, а сен мага эчтеке кылган жоксуң эмес. Карачы, гүлдү көрүп атасыңбы?
Ооба. Элестет, сен күнсүң. Элестете аласыңбы? Билбейм. Элестет, сен эртең менен турасың. Жана күн сыяктуу болуп баарын жылытып, айлана тегерекке жылуулук берип атасың. Сени менен сенин үй бүлөңө, сенин айланаңдагы бардык адамдарга жылуулук жана жайлуулук тарайт. Жумушта чогуу иштеген коллегаңды шыктандырып турасың. Өзүңдүн балдарыңа бийиктикке жеткенге шыктандырасың. Сен күн сыяктуу болуп баарына жарык, кубаныч жана жакшы маанай тартуулайсың. Сени жарым жылдап жазды, жайды күткөндөй, сени күтүшөт, сагынышат. Ушул сабакты эстеп кал. Күн сыяктуу бол. Ушул кызмат кылуунун мааниси. Эгерде сенин руханий деңгээлиң, түшүнүгүң кызмат кылганга дал келсе, анда Кудай сени компаниянын жетекчиси же мамлекеттин кызматчысы кылат. Ошентип сен өзүңдүн үй бүлөң жөнүндө ойлобой, ондогон, жүздөгөн башка үй бүлөлөрдү дагы ойлоп кам көрө баштайсың. Сен аркылуу, сенин ойлонуу деңгээлиңдин шайкеш келгени аркылуу Кудай көп сандагы адамдарга кам көрөт. Бул чыныгы кызмат. Андан кийин башка деңгээлге өтүү болот. Эгер сен шайкеш келсең, Кудай андан да бийик жогорулаганга, депутат же президент болгонго жардам берет. Жана сенин эрудицияңан, профессионалдык чеберчилигиңен, интеллектуалдык деңгээлиңен миллиондогон элдердин тагдыры көз каранды болот. Демек, бардык жашоо кызмат. Бирок эгер Кудай мүмкүнчүлүк берсе жана сени ошол деңгээлге көтөрсө, а сен өзүңдүн жоопкерчилигиңди түшүнбөсөң, көз ирмемде эле баарын жок кылып салат. Саддам Хусейн, Курманбек Бакиев, Аскар Акаев деген президенттерди эсте. Алар жетишерлик эле көп убакыт өзүнүн өлкөсүнө кызмат кылышкан. Бирок ошентсе да эл аларды кууп салышты. Кимдир бирөөнү такыр жок кылып салышты. Бирок бул адамдар тарыхта калышты. Алар улуу адамдар. Балким өзүнүн кызматынын аягында алар убакыттын талабына, элдин күтүүсүнө жооп бере алышпай калгандыр. Бирдемкени колдон чыгарып ийишкендир. Ар бир эле адам президент боло албайт. Кудай бул орунга татыктуусын тандайт. Ошондуктан өзүңдүн орун басарларыңа, жетекчилериңе кызмат кыл. Бул дагы үй бүлө. Сен атаңды күнөөлөй албайсың жана ошол эле убакта сен аны жакшы көрөрүңдү айтпайсың да. Жөн гана кызмат кыл, сүй. Өзүңдүн жашооңду башкаларга кызмат кылганга арна. Анан жашооң татыктуу болот. Кимге жардам бергениңди жазып туруу үчүн сөзсүз тетрадь ачып ал. Эми ойлонуп көрчү. Менин түшүндүрмөлөрүмөн кийин өзүңдүн президентиңе жакшы мамиле пайда болдубу? Кел мисал үчүн СССРди эстейли. Эстечи, Сталиндин убагында элдер кандай жашачу эле, жана алар ага кандай ишенчү эле. Сталин диктатор жана ал баарын алдап атат деп бирөө айтып көрсүнчү, эмне болот эле? Аны айдап салышмак элдер. Жана аны кубалап салышмак. Анткени алар өзүнүн лидерине чексиз ишенишкен. Мына ошол чыныгы башкаруучу болгон, өзүнүн элине кызмат кылган, күчтүү улуу державаны курган. А эмне үчүн адамдар жетишкендикте жашаган, эмне үчүн тынчтык болгон? Анткени элдер өзүнүн мекенин сүйгөн, өзүнүн башкаруучусуна ишенишкен, өз өлкөсүнүн келечегине ишенишкен. Бул руханий закондордун эң маанилүүсү. Көпчүлүктүн түшүнүгү оң жана максаттуу болсо, кереметтерди жаратат.